Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Либерал демократиялык партиянын башкы кеңешинин төрагасы, Япониянын парламентинин өкүлдөр палатасынын депутаты Тосиаки Эндо менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсү боюнча пикир алышты. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстан Японияны демократиялык өнүгүүнүн, саясий жана соода-экономикалык кызматташуунун жалпы баалуулуктарын бөлүштүрүүчү жана жакын достук өнөктөш катары карай турганын белгиледи. Тараптар ошондой эле энергетика тармагындагы кызматташуу маселелерине, атап айтканда энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Мындан тышкары тараптар адам ресурстарын жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууга токтолуп, Кыргызстанда улуттук макамга ээ болгон бир айыл бир продукт долбоорун жогору баалашты. Өз кезегинде Тосиаки Эндо Япония менен Кыргызстан соода-экономикалык, транспорттук, логистикалык, социалдык, гуманитардык тармактарда олуттуу потенциалы бар экенин баса белгилеп, эки тарапты кызыктырган бардык тармактарда кызматташууга даяр экенин билдирди.